Sorаңыз. Ажеке чач коюп, желкесинен кыркып алгандар үчүн айтарыңыз барбы? Ооба, айтарым бар. Чач коюп, желкесинен кыркып алгандар, булар сиздер илимдүүлөрдү, аалымдарды уксаңыздар өтө жакшы болот. Чынын айтканда алар укпайт деле, урматтаган. Алар укпаса дагы азыр суроо берген дегеле ошолорду түшүнбөй жаткандар, билип коюңуз, аны кыргызча айтканда тентек жамаат деп коет, урматтуу тууган. Анан берги адабий тил менен айтканда, булар инкаршик. Булар инкаршик. Булар якыншык эмес. Якыншык эмес, булар инкаршык. Анан бизде журналисттер муну тактагандыктан анык билбей туруп, инкар якын деп бирге аталып калды, урматтууган. Жок, инкар деген башка, якын деген башка. Якын деген сөз азыр мен келдим, машинам менен келдим, машала айтып берип атам, себебини кылып атам. Мен телефон алдым, ушу мен себебин кылып сүйлөшүп атам. Демек ишим ушу менен бүтүп атат. Бул якын. Men машинама отурдум, бензинни куйдум, эми ошко жөнөдүм, бул якын. Менга ушул жеткиргенге себеп болот. Алар инкар машинадан болбойт дейт. Ал айтат телефондон болбойт. Ана сүйлөшүп атпайсыңбы? Эми зарыл болуп калды да. Биз деле зарыл болгон үчүн сүйлөшүп атабыз, урматтаган. Алар айтат иштебе дейт, Аллах Таала асмандан берет, дуалдан сүт чыгат. Андай жок, урматтаган. Буларды инкар деп коет. Мына ошондуктан алардын жалпысыга айтат элек, алар илимсиз, илими өтө тайыз болгондуктан, же болбосо түшүнүгү ушунчалык аз болгондуктан, мына ошол инкаршык бардык нерсени инкар кылып, үйүндө полун дагы чыгарып салып, телевизор көрбөй, телефон колдонбой, машинага минбей, деги эле үйдө холодильник, морозильник деген нерселерди колдонбостон эски заманды чакыруунун аракет кылып аткандар. Албетте булар эч кандай алыс бара албайт, анткени бир жекке жеткенден кийин ал жагына өтө турган эч кандай жолу жок, эч кандай илими жок. Ошондуктан мени угуп аткандар, алардан алысыраак болуңуздар, алардын ким экендигин толугу менен билип коюңуздар. Алар бүгүнкү күндө, урматтуу тууган, биздин устаздарга, деги эле биздин муфтиятка, калай берсе мамлекетке дагы баш ийгиси келбеген, мына ушундай кандай бекер оңой тамак жегенин каалаган адамдар мына ушул. Буларга мен керек болсо аят менен дагы айтам. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде biz силерге сода сатыкты адал кылдык, процентти арам кылдык. Ал деген сен сода сатык кыл, пайда болду, Алладан болду, банкрот болду, өзүңдөн болдуң деген, урматтаган. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, силер эгинди силер эгип атасыңар, биз эгип атабызбы? Ал деген сөз эгин эккиле, пайда болду, Алла Тааладан болду, банкрот болдуң, өзүңдөн. Кыскасын айтканда иште деген. Иште ушул динди толугу менен якынды, иманды бизге пайгамбар саллаллаху алейхи жеткирген. Эми караң, пайгамбарыбыз өзү согушка аттанып чыкты. Ухуд согушуна аттанып чыкканда кылычтын эң мыктысын алды, сотту 2 кабат кийди. Ошондо пайгамбар